Саламатсыздарбы? Менин атым Саитова Айдай. Мен Ошмун туризм тармагында окуймун. Мага бул системаны жакты. Анткени биринчи курста келгенде баары эле мугалимдерди тааныбайбыз. Анан жакшы мүмкүнчүлүк ошол системанын ичине кирип мугалимдерди боюнча толук маалымат дагы ала алабыз жана кимди тандап кандай, мисалы биринчи эле келгенде өзүбүз тандабай көрбөгөн эжеке сабак берген үчүн кээ биркилерге конфликт болуп жакпай калган үчүн бул системанын ушул жагы жакты. Мага өзүбүз тандап, өзүбүз карап, бир семестрден кийин кайра алмаштырууга да болот экен. Ошонусу жакты. Ооба, жакты. Анткени жыл сайын мындай биз мугалимдерди билбей калышыбызда кандай окутат, кээ бирки мугалимдер болот. Эми биз көргөн жокпуз, эми укканыбыз боюнча мындай бөлүп коюшат. Анан менден башкасын ким бермегиле, ким сабак бермегиле деп мындай неме болушу да мүмкүн да, акча талап кылуулар же болбосо пара ушундай сыяктуулар да болушу мүмкүн. Ошон үчүн баягы айтышат го мындай өзүңүз тандап, өзүң бышырган аш өзүң же деген сыяктуучу. Ошон үчүн дагы жогору жактан ушундай чечим келди го деп ойлойм. Анткени өзүң тандасаң, өзүң билип анан тандасаң жакшы да. Көрүп, билип тандаган жакшы. Анан кийинкиде дагы өкүнбөй кала турчудай болосуң. Анан бизге ушуну берип койду да дебейсиң, ушул чыгарып коюптур, чечим чыгарып коюптур да дебейсиң. Өзүң тандап мындай мен өзүм тандагам деп окуйсуң сабагынан, ошол жакшы. Мугалимди өзүбүздүн каалообуз менен эч кимди таңоосуз тандаганыбыз менен аябай жакты. Анткени ошол ар бир студент эжекенин ошол интернеттеги резюмесине, стажына, түшүндүрүү методикасына карап тандап жатышат. Өзүм түшүнгөн мындай жаш эжекелердин сабагын көбүнчө жакшы түшүнөм. Ошондуктан жашыраак эжекелерди тандадым. Жаш окутуп Алардыкына мындай чода жете бербейт да, жакшы. Анан биздин өз мурунку окуткан агайлардыкын, жаштардыкын жакшы түшүнүп, чоңдордукун анча окуй албай элем, ошого жашыраактарды өзүмө ылайыктарын тандадым. Тажрыйбасын карап, жаш мугалимдерди тандааганга эме кылтабыз. Неге жаш мугалимдерди тандап атасың? Неге дегенде жаш мугалимдер башка жакка барып билим алып келип атпай, башка мамлекеттерден барып. Ошондуктан бизге алар билимди жакшы берет деген үмүттөм. Кимден кеңеш сурап атасыңар? Ошо чоң группа эмелерден, группалаштардан, өзүбүздүн группалаштардан. Опыт стажга карап тандап атабыз мугалимдерди. Мен Пахридинов Сайфутдин, Ошму университетинин международный туризм факультетинде биринчи курста окудум. Ушул быйыл окууну баштадым. Жана бул азыркы жаңы система мугалимдерди тандоо. Бул менин оюмча жакшы система деп ойлойм. Негенде адамдар, ушу окуучулар, бизге окшогон эле первокурсниктер, второкурсниктер, алар өздөрүнө ар кандай мугалимдерди тандоо системасы жакшы деп ойлойм. Бул бир жагынан плюстары болсо көп. Ал мугалимдер кандай характеристикасы бар, кандай окуучуларды чыгарган, ошолорго карап тандап келе жатабыз.